Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Биринчи, кадыр кечесинде ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куптан намазынан кийин нафил намазы окулат. Сөзсүз эле мечитке баруу зарыл эмес. Эгерде Куран окушту же башка дуа кылышты билбесе, анда мечитке баруу керек. Ниет кылып, Аллахтан күнөөлөрдү кечирүүсүн сурап, андан кийин бул жашоо үчүн керектүү нерселерди сураса болот. Мисалга ден соолук, ынтымак, байлык жана башка нерселер. 2 рекеттен кайталап нафил намаздарын көп окуш керек. Багымдат намазын окуп, андан кийин күн чыкканга чейин дуа кылса болот. Экинчи, кадыр түндү жалгыз тоскон жакшы. Себеби адам өзү болсо ибадатка көп көңүл бурулат деген мааниде. Тамактанып, жамаат менен кой союп, шаан шөкөт кылып, баш катар изде отурган жакшы болбойт. Тамактаныш керек, бирок жетиштүү деңгээлде. Үчүнчү, көп дуа кылуу керек. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Аллахтын элчиси, мен кадыр кечесин таап калсам, кантип дуа кылайын?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фаъфу анни" деп дуа кылгын деген. Дуанын мааниси: Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечир. Төртүнчү, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды угуу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны угуусу керек. Бешинчи, өткөн күнөөлөргө тообо кылуу керек. Алтынчы, Аллахты зикир кылуу зарыл. Жетинчи, өзү жана өткөндөр үчүн дуа кылуу керек. Кадыр түндө кылган ибадаттарыңыздар жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун.